Медреседе алган билимиңиз өзүңүздүн дүйнө таанымыңызга кандай таасир берди? Ошол тууралуу айтсаңыз. Алла Таала устаздардан Алла ыраазы болсун. Эми биз өзүбүздү алым деп эсептебейбиз. Бизден чоң устаздар, чоң муфтийлер, мутаа, муаллим деп, мындай жакына талабул илим деп, илим талап кылуучу деп эсептеген сымал. Биз азырга чейин устаздар келип калса, устаздар учурашып калсак, баягы мурункудай эле да. Устазым, мен анын окуучусу катары эле. Эми мен өзүм жеке өзүм устаз деп эсептей албайм да. Мен дагы деле устаздардын алдында, устаздардын кызматында жада калса ушундай сезим бар. Устаз бир телефон чалып калса, телефон чалып ала албай калсам кыжалатмын да. Эмнеге чалды экен, эмнеге ала албай калдым деп ушунчалык кыжалат болом да. Ошол сымал бул устаздардан алган илимим эмнеге берди? Бул устаздар мага ушуну үйрөттү. Эң биринчи Алланы таанытты мага. Аллах Тааланы таанытты. Пайгамбарыбыздын сүннөт жолун үйрөттү. Ата энеге кандай мамиле кылыш керек? Дош жоро менен кандай мамиле кылыш керек? Эл журт менен кандай мамиле кылыш керек? Кошуна колоң менен кандай мамиле кылыш керек? Жалпысын айтканда, бул дүйнө жашоо кандай жашаш керек? Жашоо кандай тартипте жүрүш керек? Мындайча айтканда, эми Алла Таала устаздардан ыраазы болсун, жашоо турмуштун тартибин үйрөттү деп эсептейм да. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Ошол үйрөнгөн илим менен ошол илим менен жашаганга аракет кылып атабыз, буюрса.